Көлгө түшүп жатканда маани бере турган эрежелерди билип алыңыздар. Эң алгачкысы бул көлгө түшкөндө саат 11-ден 4-кө чейин күнгө көп жүрбөшүңүз керек. Бул учурда көлөкөдө болушуңуз керек, же болбосо жабыгыраак кийимдерди кийишиңиз керек. Себеби бул учурда ашыкча күн өтүп кетиши мүмкүн, же болбосо күнгө күйүп калышыңыз мүмкүн. Жана ошондой эле көлгө түшүп жатканда ашыкча тамак жеп алып түшкөн дагы болбойт. Себеби бул учурда кандын баардыгы тең ичке кетип калат дагы, сиз жакшы кыймылдай албай каласыз. Буттарыңыз, булчуңдарыңыз тырышып калышы мүмкүн. Ошондой эле ач карын түшкөн болбойт. Ач карын түшкөндө тез эле ал кетип калат дагы, чаба кура албай калышыңыз мүмкүн. Жана көлгө түшүп жатканда дароо ысык дене менен барып туруп, муздак сууга дароо секиргенден абайлашыңыз керек. Өзгөчө кан тамырында оорусу барлар, же болбосо мээсинде бир оорусу барлар, же жүрөгүндө көйгөйү бар адамдар дароо ысып туруп, муздак сууга секиргенден алыс болуш керек. Алар акырын-акырындап барып көндүрүш керек денени. Жана көлгө түшүп жатканда баш менен секиргенде дагы абайлашыңыздар керек. Колду алдыга кармашыңыздар керек, жана баш менен жерге тийип калгандан сактанышыңыз керек. Себеби моюн омурткаларын көпчүлүк учурда ушу баш менен секиргенде сындырып алышат. Жана көлгө түшүп же болбосо секирип жатканда ал жакта аябай биринчи текшерилгенби, кандай жер экендигин тактап билип туруп түшүңүздөр. Жана сууга түшүп жатканда же болбосо майда бир көлмөлөргө түшкөндө ал суу таза экендигин, ал жакта бир паразиттер, кир нерселер жок экендигин текшерип туруп, андан кийин көлгө түшүшүңүздөр керек. Жана көлгө түшүп жатканда сөзсүз түрдө аркаңыздарда таштанды таштабай, тазалыкты да сактаганды үйрөнүшүңүздөр керек. Аркаңыздан баардык нерсени өзүңүздөр менен жыйнап кеткен бул жаратылышка дагы, сизден кийинки башка эс алуучуларга дагы ыңгайлуулукту жаратат. Сурооңуздар бар болсо комментарийга жазыңыздар, биз аларга жооп беребиз. Жакшы эс алыңыздар.